Атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовго карата козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 1-май райондук сотунда бүгүн ачык өттү. Ишти караган сот Айбек Эрнис уулу отурумга журналисттердин катышуусуна жана видео, аудио жаздырууларга уруксат берди. Тергөө органдары Шыкмаматовду жеке кызыкчылыгын көздөп, аялынын Mercedes-Benz E320 үлгүсүндөгү унаасын кымбат баага сатуу үчүн Барат Люкс ишканасын тендерге катышкандардын катарына кошууну демилгелеген деп күнөөлөдү. Ага карата унааны 10 миңге баалап 158 миң сом чыгым келтирди деген жүйө коюлган. Бирок ал баа боюнча эксперттин колу жок. Демек бүдөмүк экспертиза дейт Шыкмаматов. Баа жөнүндө болуп атат, анан тендерди булар өткөргөн деп атат. Бирок биз ал тендерге менин тиешим жок экенин мен бүт мыйзамда каралган тартипте далилдеп бере алам. Жана мен биздин далилдүү негиздер бар. Сот отурумуна Шыкмаматов менен бирге эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиев, Барат Люкс ишканасынын директору Али Юксель да айыпкер катары катышышты. Отурумда жактоочулар ишти Свердлов райондук сотуна өткөрүү өтүнүчүн келтиришти. Бирок сот өтүнүчтү канааттандырган жок. Мындан улам бул иш эми шаардык сотто каралмай болду. Сотко адвокаттар сот иши Свердлов район сотунда каралсын деген өтүнүш менен кайрылгам. Анткени жанагы Барат Люкс фирмасы Свердловский район территориясында жайгашкан. Ошондуктан биздин адвокаттар сотко өтүнүш менен кайрылды. Сот ал өтүнүчтү четке какты. Биз соттун четке каккан токтомун шаардык сотко даттануу менен кайрылдык. Эми шаардык соттон бул маселе чечилмейинче сот иши токтоп турат. Шыкмаматов өзүнө коюлган коррупция, кылмышка шериктеш болуу беренелери боюнча козголгон ишти саясий куугунтук деп атап келет. Ал эми тендер маселеси боюнча өзүнүн тиешеси жок экендигин көз карандысыз эксперттердин жардамы менен далилдеп берем дейт. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь.